кутту каяктан угуп калдыңыз эле, каяктан көрүп келип калдыңыз? Бул кутту 2 жылдан бери эле угуп келатабыз. Бир жыйыным алган. Немеден Бишкекке жакыныраак жактан. Анан алда алып коюңуз, спецпредназначениебиз берип атабыз дегенден ой мен айыл чыгабам деп чогултуп баштагам ошол кезде. Чогултуп уже баалар өсүп кетти. Жылдан жылга кымбаттап атат. Анан ушул вариантка туш келип, ушу менен акчабызды чогултуп келип, силерге келдик да. Башка компаниядан үй алмакмын. Алда кымбат айтып койду. Кымбат, Алда кошо кымбат болуп калды. Беден дагы без ремонт актан $1350 болуп калды. $1350 без ремонт, бизки ремонту менен. Бул ремонту менен болуп атат. Ошолорду күтүп чогултуп анан дагы чогултайын дедим, мен чыгарыпчы. Анан уже кече күнү Бактыяр менен сүйлөшсөм, 1 ай мурун эле ошо мен алган 70-83 алдым азыр квадрат метр. Ошолор 75 болчу дедиби, 80 болчу. 80 болчу. Азыр 83 миң болуп калды. Күзүндө 76 болчу деди. Көтөрүлүп атат. Анан уже квартиралар албай баратат дегенден. Келдиңиз? Келдим, келип эле, мына бүгүн келдим, бүгүн алып кетип баратам. Сразу келип туруп эле. Биз негизи наличка алайын дегенсиз, акчаны топтоп чектип анда алам дегенсиз. Наличка алайын дегем дагы бир 2 жыл. То есть наличка алам деп 2 жыл өтүп кетти ошондо. Өтүп кетти жок. Жыйыны мен 20 миң экос райдинг болду. Ал 63 миңден алган экен квадрат метр. Мен 83 миңден алгам. 2 жылдан алгам. 2 жылдын ичинде 20 миң разница. 20 миң разница ойноп басы өсүп кетти. Анан дагы 2 жылдан ким билет эмне болот? Дагы көтөрүлүп кетет. Ооба, недвижимость деген жыл ай сайын, жыл сайын көтөрүлөт да төлкөчү. Ошол эми ушунду алдык. Москвада иштеп жүргөн мекендештерге кичине каалоо тилек айтып берсеңиз деле болот да. Эми биякта иштеп жүргөндөргө бар эле ошол. Биякта ар бир мигранттын ою ушул го дейм. Бишкектен үй алсам же өзүм жашаган жерден үй алсам, максат коюш керек экен. Максат бар эле ошо менен келет го дейм. Жөн эле ойногон келбейт бияка. Максат коюп келет, анан кээ бирлер просто биякта иштеп атып эле унутуп калат да максатынчы. Ошо максатын унутпай бар эле үй алып, ушинтип эле коркпой эле рисковать эте бериш керек экен. Эми мен деле мынакей кече мурда күнү эле чечим чыгардым. Барам кутка барам, алам. Алам деп, мурда күнү Бактыяр менен сүйлөштүм. Бүгүн адресиң айт, кече адресиң айт дедим. Бүгүн келдим да. 2-3 күнүн ичинде эле мен чечим чыгарга чейин мен кут жөнүндө ойлончу да эмесмин. Башка болчу да мен немемчи. Ал жактан да ушундай рассрочка менен алмакмын, бирок ал жакта кымбат болуп калып, бияка келдим да. Анан келген мигранттар эми баардыгыбыз эле ошентип өз мекенден үйлүү болуп кетели. Өз мекенден кайра. Кыргызстан беректеңиз, кача барсак. Эми айылда үйүбүз бар, Кудайга шүгүр эле. Эми ата энебиздин колу устабыз да. Шаардан алып койсок шаарга келип кетип турганыбызга. Может, студенттер болуп. Балдар чоңой болуп атат. Жакшы анда. Урматтуу мекендештер, ошол эгерде үй алам десеңиз, Куш компаниясынын кеңсесине келип, акчаңыз жок болсо делечи, келип сизге информация алып, толугураак маалымат алып кетсеңиз, буюрса сизге деле ушундай квартира алуу насип болушу мүмкүн да. Ошон үчүн максат коюп, аракет кылсак, калган нерсе боло берет экен. Ошо, рахмат. Анда дагы бир жолу туктайбыз. Жакшы төлөп алыңыздар. Акча.